Саламатсыңар урматтуу окуучулар, силер менен кайрадан кезектеги физика телесабагында жолугушуп отурабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы атом ядросунун жасалма айланышы, ядронун байланыш энергиясы жана дефект масса деп аталмакчы. Сабактын жүрүшүндө балдар, жасалма ядролук байланыштарды ишке ашыруу ыкмасы менен таанышасыңар, ядронун байланыш энергиясы жөнүндө түшүнүк аласыңар жана дефект масса түшүнүгүнүн маңызын аныктайсыңар. Сабакта кездешүүчү негизги түшүнүктөр: жасалма радиоактивдүүлүк, байланыш энергиясы жана дефект масса. Эсиңерде болсо балдар, биз мурунку сабактарда заттардын өзүнөн, кээ бир заттардын өзүнөн радиоактивдүү нурларды чыгаруу менен башка заттын атомдун ядросуна айлануусун карап көрдүк элек. Жана бул кубулушту биз табигый радиоактивдүүлүк кубулушу деп айттык элек. Табигый радиоактивдүүлүктө кээ бир заттар өзүнөн радиоактивдүү нурларды чыгаруу менен андан кийинки турган, мисалы Менделеевдин мезгилдик таблицасында башка бир затка айланаарын карадык элек. Эми ушул табигый радиоактивдүүлүк ачылгандан кийин окумуштуулардын алдында дагы бир маселе жаралган. Бул маселе ядродогу айланууларды жасалма жол менен алууга болобу деген суроо менен коштолгон. Башкача айтканда, буга чейин албетте табигый радиоактивдүүлүк ачылгандан кийин эми ушул радиоактивдүүлүктү жасалма жол менен алууга болобу деген окумуштуулардын алдында чоң суроо болгон. Жана анын үстүндө көптөгөн окумуштуулар иштеген. Ал эми биринчи оң жыйынтыкты англиялык окумуштуу Резерфорд ала алган. Резерфорд альфа бөлчүлөрү менен азоттун атом ядросун бомбалоо менен андан кийинки Менделеевдин мезгилдик таблицасындагы кычкылтек атомдун ядросун ала алган. Мына силер көрүп тургандай реакциянын жүрүшүн да көрүп атасыңар. Бул учурда протон деп аталган жаңы бөлүкчө бөлүнүп чыккан. Аны Вильсон камерасында байкаганда мына силер көрүп тургандай эки ача кеткен изи, бул жон из бөлүнүп чыккан кычкылтек атомдун ядросу. Ал эми ичке из албетте оң зарядталган протон бөлүкчөсүнүн изи экендиги аныкталган. Мына ушул Резерфордтун тажрыйбасына кененирээк токтолуп көрөлү. Резерфорд тажрыйбасын вакуумдук камерада жүргүзгөн. Бул вакуумдук идиштин ичинде азот газы толтурулган. К дегенибиз ушул контейнерде альфа бөлүкчөсү жайгаштырылган. Альфа бөлүкчөсү камеранын жылчыгын көздөй багытталып, ошол жылчыгына баратканда азоттун атом ядролору менен кагылышып, ал жерден бир бөлүкчөнү бөлүп чыгарган. Ал бөлүкчөлөрдү каттоо экранында жүргүзүлгөн. Бул жерде F дегенибиз ушул альфа бөлүкчөлөрдүн толугу менен тозуп калуучу темир фольгасы болуп саналат. Ал эми экранда, ушул фольгадан кийинки экранда кандайдыр бир бөлүкчөлөрдүн катталгандыгы микроскоп менен байкалган. Бул бөлүкчөлөрдүн табияты башында белгисиз болгон. Аны андан кийин магнит талаасынан, электр талаасынан өткүзүп отуруп, кайсы жакты көздөй кыйшайгандыгын байкашып, ошонун натыйжасында бул бөлүкчө оң зарядка ээ экендиги аныкталган. Ошондой эле фольгадан өткөндөн кийин бөлүкчөнүн эркин жол узундугун эсептеп, ал 28 сантиметрге барабар экендигин аныктаган Резерфорд. Жана бул жыйынтык албетте Томсондун жыйынтыгы менен дал келип, демек бул H бөлүкчөлөрү же болбосо суутек атомдун ядросунун бөлүкчөлөрү экендиги аныкталган. Кийин бул бөлүкчөгө протон деген ат берилген. Демек протон ошо ядрону түзгөн оң зарядталган бөлүкчө экендиги аныкталды. Кийин 1934 жылы жасалма ядролук айланыштарда пайда болгон айрым элементтер же алардын изотопу дагы радиоактивдүү болуп каларлыгын Фредерик Жолио-Кюри жана анын жубайы атактуу Мария Кюринин жана Пьер Кюринин кызы Ирен Жолио-Кюри жасалма радиоактивдүүлүктү ачышкан экен. Алардын экспериментинде алар альфа бөлүкчөсү менен алюминий фольгасын бомбалаганда, бомбалоону токтоткондон кийин дагы алюминий фольгасы өзүнөн радиоактивдүү нурларды бөлүп чыгара баштаган. Башкача айтканда, бул эмне деген түшүндүргөн? Демек, альфа бөлчөсү менен алюминий фольгасын бомболоп отуруп, алюминий
атомунун ядросун башка радиоактивдүү элементке айланткан. Башкача айтканда, алюминийдин кийинки изотопу алынган, радиоактивдүү изотопу. Мына ушундай жол менен азыркы кезде абдан көп элементтердин миңдеген изотоптору алынган балдар. Ал эми ушул жасалма радиоактивдүүлүктү ачкан биринчи окумуштуулар Фредерик Жолио Кюри жана Ирен Жолио Кюри болгон экен балдар. Жогоруда айтылып аткандай, демек радиоактивдүүлүктүн мындай түрү жасалма радиоактивдүүлүк деп аталган. Азыр болсо балдар, ушул айтылгандарды бышыктоо иретинде 1-2 суроого жооп берели дагы, андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы. Анда эмесе суроого көңүлүңөрдү бурам. Кычкылтек атомунун ядросунда канча протон жана канча нейтрон бар? Биринчи 16 протон жана 8 нейтрон, экинчи 8 протон жана 16 нейтрон, үчүнчү 8 протон жана 8 нейтрон, төртүнчү 16 протон жана 16 нейтрон. Демек, кычкылтек атомунун Менделеевдин мезгилдик системасында жайгашкан ордунда көрүп турасыңар, кайсынысы катар саны, кайсынысы массалык сан, кайсынысы заряддык сан экенин дагы мурунку сабактарда кеңири сөз кылдык элек. Кана мен оюнча бул суроого деле оңой эле жооп бердиңер болуш керек. Албетте туура жооп 8 протон жана 16 нейтрон экен. Демек, 8 дегенибиз бул жерде ошол Менделеев мезгилдик таблицасындагы катар санды ошону менен бирге эле заряддык санын билдирет дедик элек. Ал эми 16 дегенибиз массалык саны. Массалык саны дегенибиз ошол протон менен нейтрондордун суммасы дедик элек. Кийинки суроо. Бул ядролук реакциядан дагы кандай бөлүкчө бөлүнүп чыккан? Биз бул реакцияны жогоруда эле айтып кеттик. Резерфордтун тажрыйбасында. Демек, кайсы бөлүкчө бөлүнүп чыккан дагы? Демек, нейтрон биринчи, экинчи протон, үчүнчү электрон, төртүнчү альфа бөлүкчөсү. Демек, кайсы бөлүкчө кошумча дагы бөлүнүп чыккан? Кычкылтектин ядросунан башка дагы, атомдун ядросунан башка дагы кайсы бөлүкчө бөлүнүп чыккан экен? Албетте бул жерде туура жооп протон же болбосо H бөлүкчөсү деп атап коюшкан ал кезде. Протон оң зарядка ээ болгон протон бөлүкчөсү бөлүнүп чыккан экен балдар. Сабагыбызды андан ары уланталы. Эми сабагыбыздын экинчи бөлүгүн ядронун байланыш энергиясы жөнүндө сөз кылабыз. Деги эле ядронун байланыш энергиясы дегенибиз эмне? Биз айттык, атомдун түзүлүшү бул борборунда протон, нейтрондордон турган ядросу жана анын тегерегинде кандайдыр бир орбиталарда терс зарядталган электрон айланып жүрөт дедик элек. Мына ушул борбордогу же болбосо ядродогу протон, оң зарядталган протон менен зарядка ээ болбогон нейтрон бөлүкчөлөрүн кармап турган күч бул ядролук күч экендигин дагы мурунку сабактарда айтып кеттик элек. Жана бул күч өтө кичинекей аралыкта таасир этип, чоң күчкө ээ. Ал эми чоң күчкө ээ болсо, албетте ал ошончалык чоң энергияга ээ деп айтсак болот экен балдар. Мына ошол ядродо кармалып турган протон менен нейтронду бөлүүгө кеткен эң минималдык энергия балдар ядронун байланыш энергиясы деп аталат экен. Демек, нуклондорду ажыратууга кеткен же болбосо ушул ядрода кармалып турган протон жана нейтрондорду ажыратууга кеткен минималдык энергия байланыш энергиясы деп аталат экен балдар. Негизи байланыш энергиясын теориялык жол менен аныктоо мүмкүндүк болбой келет, бирок аны Альберт Эйнштейндин белгилүү формуласы E = m²² деген формула аркылуу аныктап алууга мүмкүндүк бар экен. Демек, бул формуласы боюнча заттын тынч абалдагы массасынын энергиясынын формуласы. E дегенибиз бул жерде ошо заттын байланыш энергиясы, m² нерсенин тынч абалдагы массасы, s болсо жарыктын ылдамдыгы. Ал жаратылыштагы эң чоң ылдамдык деп дагы сөз кылдык элек. Демек, анын мааниси 300 000 км/секундага же 3 көбөйтүлгөн 10⁸ метр секундага барабар экен. Эгерде 300 грамм алманы ушул тынч абалдагы массасынын энергиясын сыртка чыгарууга мүмкүнчүлүк болсо, анда биз кандай энергияны алат элек? Ана эсептеп көрөлүчү. Массасы 300 грамм болгон же болбосо аны килограмм айландырсак 0,3 килограмм болгон алманы
тынч абалдагы энергиясын болгон баардык энергияны сыртка чыгара алган болсок, анда биз алат экенбиз 2,7 көбөйтүлгөн 10/16 джоуль энергияны. Мына элестетип көрүлөчү балдар. Бул өтө эле чоң энергия. Эгерде салыштырмалуу түрдө карай турган болсок, мисалы ушул 300 грамм алманын ички ядролук энергиясын сыртка чыгара алган болсок, анда балдар, мисалы момундай болгон 40-50 тонналык вагондо жайгашкан көмүрдү күйгүзүүгө кетирип турган болсок, анда биз 200 вагон көмүрдү күйгүзүүдө бөлүнүп чыккан жылуулук санына барабар энергияны ала алат элек балдар. Мына карагылачы. Болгону 300 грамм болгон массадагы заттын ички байланыш энергиясын бошото ала турган болсок, анда биз ошо 300 грамм заттан эле 200 вагон, ал 30-40 тонналык вагондордогу көмүрдү толук жакканда бөлүнүп чыккан жылуулук санына барабар энергияны ала алмакпыз балдар. Мына карагылачы. Азыркы кездеги ядролук реакторлордо мына ошол ядролук энергияны бошотуунун негизинде энергияны алуу процесси жүрөт экен балдар. Эми дефект масса деген түшүнүк колдонулат бул ядролук энергияны кароодо. Дефект масса дегенибиз эмне? Мына бул жердеги ядронун түзүлүшүн дагы бир жолу карайлы. Демек, ядро оң зарядка ээ болгон протондордон жана зарядка ээ болбогон нейтрондордон турат деп айтты. Мында МП бул протондордун массасы, Мн дегенибиз нейтрондордун массасы десек, эгерде ушул протондордун массасы менен нейтрондордун массасын кошо турган болсок, ал ядронун жалпы массасына караганда чоң болуп калат экен балдар. Чындыгында мындай болбошу керек болчу, анткени бул жерде протон менен нейтрондордун массаларын кошкондо, албетте, ошо жалпы ядронун массасына барабар болуш керек эле. Бирок практикада мындай болбойт экен. Демек, Zm протон дегенибиз протондордун массасы, Nm нейтрондор дегенибиз нейтрондордун массасы. Экөөнүн суммасы ар дайым ядронун толук алган массасынан чоң болот экен балдар. Мына ушул жерден эгерде ядрону барабартын бул жагына өткөрө турган болсок, анда алынган массанын айырмасы дефект масса деп аталат экен. Мына ушул дефект масса эмне үчүн келип чыгат? Ошону түшүндүрүп көрөлү. Мисалга, ушул дефект массанын маанисин таап көрөлү. Мисалы, протондун массасы болжол менен 1,7 массанын атомдук бирдигине барабар экендигин билебиз. Ал эми нейтрондун массасы болжол менен 1,6 массанын атомдук бирдигине барабар. Бул жерде протондун массасы менен нейтрондун массасы албетте өтө эле жакын бири-бирине. Эми ордуна коюп көрөлү. Эгерде экөөнүн суммасын ала турган болсок, протондун массасы менен нейтрондун массасынын суммасын ала турган болсок, анда биз алат экенбиз 4,33 массанын атомдук бирдиги. Ал эми так эсептөөлөр менен чыгарылган ядронун массасы 4,10,027 же болбосо 4,277 массанын атомдук бирдиги экендиги аныкталган. Эми жогорудагы формуланын ордуна коюп чыгара турган болсок, биз алат экенбиз 0,1 болжол менен 100/3 массанын атомдук бирдигин. Мына балдар, ушул чыккан масса демек дефект масса деп аталат экен. Бул демек дельта М барабар 0,100/3 болжол менен массанын атомдук бирдиги. Бул дефект масса эмне үчүн пайда болот? Эмне үчүн протон менен нейтрондордун массаларын кошкондо анын ядросунун массасына таптак барабар болбойт балдар? Көрсө балдар, ушул дефект масса жанагы биз айтып жаткан байланыш энергиясы менен тыгыз байланышкан экен. Башкача айтканда, ушул масса ядродо протон менен нейтрондорду кармап туруу үчүн жумшалат экен. Эгерде ошол массаны энергияга айлантып, же болбосо ушул массадагы
катылган энергияны сыртка чыгара алат турган болсок, мисалга массадагы энергияны сыртка чыгара алат турган болсок, анда биз кандай энергияны алмакпыз балдар? Мисалы, мынакей, демек дефект масса, ал эми бир массанын атомдук бирдиги болжол менен 1,66 көбөйтүлгөн 10 минус 27 килограммга барабар. Эми Эйнштейндин формуласы боюнча чыгарып көрөлү. Анда дельта Е барабар 0,3 көбөйтүлгөн 1,66 болжол менен көбөйтүлгөн 10 минус 27 килограмм көбөйтүү 9 көбөйтүлгөн 10-16 бул барабар 9 көбөйтүлгөн 10-16 дегенибиз албетте жаркын ылдамдыгынын квадраты. Бул барабар 4,5 көбөйтүлгөн 10 минус 12 джоульга барабар экен. Демек дефект массабыздын энергиясы мына ушуга барабар. Албетте бул өтө кичинекей энергиядай көрүнгөнү менен балдар. Бул бир эле атом ядросунан алынган дефект массанын энергиясы. Ал эми заттын 1 граммында андай болгон ядродо канча миллион миллиарддар жайгашкан балдар. Ошолорду кошуп көрө турган болсок, анда биз албетте абдан чоң энергияны ала алабыз. Мисалга 4 грамм гелийди ошол дефект массасын энергияга айландырып, ошол энергияны сыртка чыгара алган болсок балдар, биз 2 вагон көмүрдү жакканга барабар энергияны ала алат экенбиз балдар. Ошол 2 вагон көмүрдү жакканда бөлүнүп чыккан жылуулук санынын энергиясы болгону 4 грамм гелийдин байланыш энергиясын бошотуудагы энергияга барабар болот экен. Мына балдар, салыштырып көрдүңөр, Демек, ядронун, ушул ар бир затты түзүп турган ядронун ичинде кандай энергия катылып тургандыгы жөнүндө менин оюмча жакшы эле түшүнүк алдыңар деп ойлойм. Мына азыркы кездеги адам затынын эң коркунучтуу куралы болгон атомдук бомбаларда дагы мына ушул ядронун ичинде камтылган, катылган энергия сыртка бөлүнүп чыгып атат. Ошондой эле ядролук, атомдук реакторларда дагы мына ушул энергияны пайдалануу иши, процесси ишке ашат экен балдар. Мына эми ушул айтылгандарды бышыктоо максатында дагы бир 2 суроого жооп берели дагы, андан кийин сабагыбызды жыйынтыктайлы. Анда эмесе суроого көңүлүңөр бурам. Ядронун жана аны түзгөн бөлүкчөлөрдүн тынч абалдагы массаларын байланыштырган шарт кайсы? Биринчи, М ядро чоң Zn протон кошулган Nm нейтрон. Экинчи, М ядро кичине Zn протон кошулган Nm нейтрон. Үчүнчү, М ядро барабар Zn протон кошулган Nm нейтрон. Жана төртүнчү, Nm нейтрон чоң Zn протон кошулган М ядро. Кайсынысы туура деп ойлойсуңар? Жогорудагы биз айтып кеттик бул жөнүндө. Мен оюмча бул суроого оңой эле жооп бердиңер болуш керек. Албетте туура жооп М ядро. Ядронун массасы, толук массасы чыгарылган нуклондордун массаларынын суммасына караганда албетте кичине болуп саналат экен. Кийинки суроо. Массалардын дефектисин табуучу формуланы көрсөт. Биринчи, дельта М барабар М ядро кемитилген протондун массасы жана нейтрондун массасынын суммасы. Экинчи, дельта М барабар М ядро кошулган протондун массасын жана нейтрондун массасынын айырмасы. Үчүнчү, дельта М барабар протондун массасы менен нейтрондун массасынын айырмасы кемитилген ядронун массасы. Жана төртүнчү, дельта М барабар протон менен нейтронун массаларынын суммасы кемитилген ядронун массасы. Мен оюмча бул суроого эле оңой эле жооп таптыңар болуш керек. Албетте туура жооп. Төртүнчү, дельта М барабар Zn протон кошулган Nm нейтрон кемитилген М ядро. Жолсо протон менен нейтрондордун массаларынын суммасы кемитилген ядронун массасы экен. Ошондо биз дефект массаны таап алат экенбиз, балдар. Анда эмесе балдар, ушуну менен сабагыбыз дагы аягына келип жетти. Сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта балдар, биз силер менен жасалма ядролук айлануулар деген эмне экендигин түшүндүк. Жана байланыш энергия деген түшүнүктү дагы карадык. Ошондой эле дефект масса деген эмне экендигин дагы билдик. Анда эмесе балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта туруңар.